Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadistin mazmununda aytat: Buniyal İslam ala khamsin. İslam 5 nersege negizdelgen. Birinci, Allah'dan başka sığınууга татыктуу zat жоқ. Muhammed aleyhisselam Allah'ın pendesi jana чыныгы elçisi dep iman keltirүү. Ekinçisi, namazdı turguzu, namaz oku gana emes. Kur'an jana hadistegi kelgen söz iqama, turguzu degen söz kelgen. Turguzu. Namazdı oku ele koyup turup jumuşubuzду kıla bergen emes. Namazdı daima turguzup, namazdı oңдоп, namazda dagы өнүгүп, өсүүгө буйрулганбыз. Namazdı turguzu экинчи түркүгө. Жана зекет берүү. Зекет, үшүр, садака фитрлерди берүү. Зекетти урматтуу туугандар, мисалы бир жылда бир эсептелет да. Анан ошо канча, ошол учурда оборотуңуз канча болсо, сиздин элиңизде байлык, карыздан сырткары, ошону 2,5% чыгарасыз. Ошонун дагы эң жакшы мезгили мына ошо Рамазан айы болуп эсептелет. Ар бир Рамазанда эсептеп туруп, зекетиңизди берип турсаңыз, көп чоң ийгиликке жетишесиз. Себеби Рамазан айда ким бир парыз амалын аткарса, Рамазан эмес 11 айлардын ичинде 70 парызды аткарганы сообун алат. Мындайча айтканда, зекетке деп туруп $1000 берсеңиз, Рамазан эмес айдагы $70,000 бергени сообун аласыз Рамазан айда берсеңиз. Ошондуктан иншалла келиңиздер, Рамазанды дагы бир даңктоонун бир ыкмасы. Рамазанды даңктоонун бир ыкмасы, дагы кембагал адамдарды, муктаж адамдарды сүйүнтүүнүн бир ыкмасы Рамазан айга да кутуна кут кошуп, берекесине береке кошуп, зекеттерибизди деле ушул айда бергендин аракетин кылалы. Рамазан айда зекеттерибизди берели иншалла. Зекет берген адам эмне болот? Берешен болот десе алымдар айтат, жок. Зекет берген адам сараң эмес, бирок берешен дагы эмес дейт. Сараңдыктан чыгат экенбиз. Зекет берсек, сараң эмес болот экенсиз. Бирок берешен дагы боло албайт экенсиз. Качан берешен болобуз? Качан да сиз менен биз садака кылып, өзүбүздүн эркибиз менен дагы элдерге жардам берип баштасак да. Ошондо анан берешендикке кирет экенбиз. Зекет милдет, ал милдетин аткарып атат деген сөз да. Зекетти берели иншалла, сөзсүз берели. Зекетти сөз Аллахым көбөйтүп берет. Жумушуңуздун жүрүшү, ошол аркылуу жашооңуздун курулуусу зекетиңизге байланган. Зекетиңизди чыгарыңыз. Үчүнчү зекет. Төртүнчүсү болсо Рамазан айында ораза кармоо. Бешинчи ажылык кылуу кимдин күчү жеткен болсо. Мына ислам ушу 5 нерсеге негизделген дейт. Бул хадисти чечмелөөдө биздин алымдарыбыз айтат, Аллага жетүү ушул 5 тепкич менен болот. Биринчи, Алланы таныйбыз. 5 мал намаз аркылуу Алла менен байланышабыз. Зекет аркылуу Алланы жакшы көрөбүз. Ороза аркылуу Аллага ашык болобуз. Ажылык менен Аллага жетебиз дейт. Түшүндүк да? Биринчи бир адамды таныдыңыз да, таныштыңыз. Анан күндө ошо менен 5 мал чогуу чай ичсеңиз, аны менен байланышасыз. Танышуу дегениңиз, таныйм дегениңиз, мен аны менен байланышым бар дегенге өсөт да. Анан ага эгерде байлыктарды белек кылып хадия бере берсеңиз, аны жакшы көрүп каласыз. Аны үчүн деп туруп өзүңүз напсиңизден орозо деген эмне, жебей ичпей өзүңүздүн калооңуздан анын себебинен чыгып баштасаңыз, ага ашык болуп каласыз. Ашык дегени, жакшы көрүү дегени, сүйүү, мухаббат бул бөлүнө берет да. Бир учурда адам ар кимди жакшы көрөт. Атасын, апасын, Алланы, башканы, ашык болдум дегени болду. Бирөөгө гана башкасы кызыктырбайт. Яни орозо аркылуу биз Аллага ашык болуп калабыз. Аллага ашык болуп калгандан анан ажылык болду. Башка нерсенин кереги жок. Кийимдер чечип салган, ак кездемеге оронуп алган, лаббайк Аллахума лаббайк деп кыйкырып алган, болду. Эми Аллага ашык адам Алланы издеп кетти да Аллага жетиш үчүн. Ошондон урматтуу туугандар, мына ушул этаптар менен Аллах Таалага жетет экенбиз. Сиз менен биз демек азыр Рамазан айында 4-чү этапта турабыз. Ал дегени орозону кармап Аллах Таалага ашык болуу айы. Ошондон иншалла баарыңыздарды биринчиден намазга чакырып кетем. Экинчиден орозого чакырып кетем, ушул айда орозону өткөрбөйлү. Эгерде кимде ким үзүрсүз, эч кандай бир себеп жок эле эгер орозону кармабай койгон болсо, балакатка жеткен эркек аял киши эгер орозо кармабай койсо, өмүр бою кийин каза кылса деле, бирок ушул күндүн берекесине эч качан жетпейт. Ошондон иншалла келиңиздер, орозону бекем кармайлы, ошол орозого болгон маселелерге бир аз токтолуп кетсек. Рамазан айында кайсыл адамдарга орозо кармоо парыз деген суроо. Ар бир акылы толук, балагатка жеткен эркек, аял мусулмандарга фарз. Милдет деген сөз. Акылы толук,
акылдан тайбаган, балакатка жеткен, анан эркек аялдарга парыз болуп эсептелет. Ден соолугу жакшы. Кимде ким орозонун парыз экендигине ишенбесе, анда ал имандан чыгат. Бирок ишенип, бирок аткарбай, орозо кармай жүргөн болсо, чоң күнөөкөр болот. Чоң күнөө болот. Тооба кылбай турган болсо, кыяматта катуу азапка дуушар болот. Тооба кылуу дегени ошол орозону кармап бериш керек, казасына кийин кармап бериш керек деген сөз. Балакатка жеткенге чейин орозо кармоо кандай? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Муру ауладакум бис-салати ва хум абнау 7 синин, вадрибухум алейхи ва хум абнау 10 синин." Өз балдарыңарды намазга буйрук кыла деген 7 жаш болгон учурда. Дагы намаз окубаса, 10 жашка толгондо анда бир аз катуулук кылгыла деген. Демек, балакатка жете элек учурда орозого, намазга адаттандырыш керек, анан балакатка жеткенде жеңил кетсин да. Жаш кезинде эле кыздарыбызга кенен кийинтирип үйрөтүш керекпиз, чыпыйтып кийинтирип коюп, жаш кезинде ар кандай жасандырып, боёндуруп коюп, анан кийин чоңойгондо кенен кийимге көнбөй калбасын да. Жиркенип калбасын, Алла кечирсин. Башкалардын жашоосу кооз көрүнүп, чыныгы адамдын жашоосу ага жиркеничтүү көрүнүп калбасын. Айбандардын жашоосу өнүгүү көрүнүп, чыныгы адамдык маданияттуу жашоо ага бир өнүкпөй турган, бир артта калган заманадан аркалган төө замана көрүнүп калбасын. Ошон үчүн жаштыгынан тарбиялоону Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ыкмасын берген. Демек, орозого дагы балакатка жетпесе дагы орозо кармайм десе кармай берсин, канчага чейин кармаса кармай берсин. Абетке чейин кармайттыр, кечке чейин кармайттыр. Ага адаттандырып, орозонун азаматтуулугун жүрөгүнө отургуза бериш керекпиз. Кайсы үзүрдүн себебинен орозо кармабоого рухсат? Биринчиден, сапар боло турган болсо, сапарга чыгып кетсе, сапардын машакаттуу болуп калса, орозо кармаганга рухсат берилет. Ал эми сапарда жүрүп дагы азыркы учурда машалла ар бир шарттар бар. Шарттуу унааларда сапарга чыгылат. Орозо кармаса кыйналбай турган болсо, орозо кармаса жакшы. Орозо кармаса сооптуу болот. Сапарга чыктым деп эле ача бергенде эле жакшы эмес. Бирок ачып алган болсо, сапарда жүрүп орозо кармабаган болсо, анда рухсат берилет, сапарда орозо кармабаса болот. Оорулуу адам экинчи себеп, орозо кармабаса болот. Оорулуу адамга. Оорулуу дегени ден соолугу жебей, ичпей жүргөнгө рухсат бербесе. Жебей, ичпей жүрсө, ооруп кала турган болсо, же оорусу күчөйүп кетсе, же оорудан айыгуусу узарып кетсе. Ошол учурда ооз ачканга рухсат берилет, орозо кармай турганга рухсат. Анан үчүнчүсү өтө улгайган болсо, улгайып калгандык себептен орозо кармай албай жаткан болсо. Кайсы бир адам, кайсы бир үзүрдүн себебинен орозо кармабай калды. Анан ошол үзүрү кетүүнүн ыктымалы бар, анда ал күтөт, ошол үзүрү жок болгондон кийин, мисалы сапарда эле үйгө келгенде, оорулуу эле айыгып кеткенде, анда каза кылып берет. Кайра ошо бир күн кармап берет. Ал эми мисалы улгайып калган деген сөз келип калды. Эгер улгайып, ал улгайган эми жашарып кетпейт да. Улгайып картайып калгандык себептен эгерде орозого уже мүмкүнчүлүгү болбой калган болсо, же ушундай бир ооруга чалыгып калды, Аллахым сактасын, ал оору өмүр бою ооруйт, өнүгөт, өрчүйт, бирок айыкпай турган оору, жана орозодон тосо турган оору болсо, анда ал адамдар ар бир күнгө бир садакай фитрдин акчасынчалык жакыр адамдарга берип турат. Азыркы биздин эсеп менен 2021-жылдыкы 40 сом, эң азы 40 сом. Ар бир күнүнө ошондой акча берип турат. Төртүнчү, кайсыл үзүрдүн себебинен орозо кармабоого рухсат деген сөз болуп атат. Орозо кармоо деген мойнунан түшүп калат эмес, кармабай турса болот, кийин каза кылып берет деген сөз. Төртүнчүсү, боюнда бар аялга. Аялга же ичиндеги балага жебей ичпей жүрүү зыян боло турган болсо, ошондой күмөн боло турган болсо, анда дагы орозо кармалбайт. Эгер сүт эмизгенде дагы балалы болуп сүт эмизип атат, орозо кармаса балага же сүтүнө зыян болуп кала турган болсо, анда деле орозо кармабай турат. Орозо кармаган адам ачкачылыктан же чаңкоодон өлүмгө дуушар болуп калуунун коркунучу болсо деле орозо кармабайт. Ошондой эле аялдардын этек кири араб тилинде хайз деп коюлат. Төрөттөн кийинки келе турган кан бар, аны нифас деп коюлат. Хайз болсо этек кири 3 күндөн 10 күнгө чейин, нифас болсо азынын чеги жок, кээде болбой да калат, 40 күнгө чейин уланат. Ушул аралыктарда, ушул циклдарда, ушул аралыктарда орозо кармалбайт. Орозо кармаштык арам, орозо кармалбайт. Бүткөндөн кийин тазалангандан кийин ар бир аял бул өз маселесин өзү билет.
өзү канча адаты бар экен, ошону бүткөндөн кийин анан орозо кармап кете берет да, Рамазан айы бүтүп, айт өткөндөн кийин анан каза кылып туруп кармап берип коёт. Ниет маселесинде орозого кандай ниет кылуу керек дейт. Оба орозого ниет болуунун шарт. Орозого ниет кылбай турган болсо, орозо болуп эсептелбейт. Кечкечен тамак жеп ичпей жүрдүңүз, орозонун шартын аткардыңыз, бирок орозо кармадым деген ниетиңиз жок эле, кабыл болбойт. Бул парз орозого, мисалы азыр отурган бизде Рамазан орозосу бар го. Ушул орозо анан назыр муайян деп коет, нафил деп коет, кыскасы ушул орозолорго кандай ниет кылабыз? Түндөсү ниет кылабыз. Эгер түндөсү ниет кылбай койгон болсок, күндүздүн ортосунда дагы ниет кылсак болот. Ошого чейин ниет кылсак болот. Мисалы күндүз дегени кандай? Эрте менен саат 4-тө, мисал алалы да. Саат 4-тө таң атып атат. Баягы таң чыгат го. Таң дегени качан түн бүтөт, качан таң атат ислам дининде. Качан мо горизонтто күн чыгыш жакта биринчи мындай узун жарыктык чыгат. Буну жалган таң деп коет. Ошол анамдай жок болуп кетип туруп, анан горизонтко карама каршы болгон мындай таң көтөрүлүп баштайт. Таң сүрүлүп баштайт. Караңгылыкты түртүп, жарып. Мына ушул учурда мына таң атты болот, болду түн бүттү, күндүз башталды. Куптан окубайсыз, таравих окубайсыз, витр окубайсыз, тахажжуд окубайсыз, жебейсиз, ичпейсиз, жакындык кылбайсыз, болду орозо башталды. Түн бүттү, болду таң атты да. Таң атты болду. Ушул убакыт кирер замат болду. Автоматтык түрдө оозуңуз бекитилип калат. Кээ бирлер ойлойт, ооз бекитүү үчүн суу ичип коюш керек депчи. Кээде ойгонуп кетсе таң атып кеткен да. Таң атып кеткен, күн чыгып кеткен. Анан мен орозого ниет кылбай калыпмын го деп туруп, орозого ниет кылдым деп туруп, анан суу ичип коет да. Жок, бул туура эмес. Суу ичтиңиз, оозуңузду ачып койдуңуз да. Өткөндө бир дамла айткандай, машинада кетип атышыптыр да аялдар. Анан бирөө кетип атып, курт жеп кетип атыптыр. Орозо экен. Анан орозо элең го десе, орозомун. Куссаң ооз ачылып калат да, ошо кус бербейин деп курут жеп атамын дептир да. Ошол сыяктуу орозого ниет кылып атасыз, эмне кылып суу ичип туруп ниет кылып атасыз. Суу ичкениңиз өзү орозону бузуп атпайбы? Бул ниетиңиз бар да, түнү жатарда эртең орозо кармайм деп жаттыңыз. Эрте менен турсаңыз, саарлык убакыт өтүп кеткен. 5 канчада болуп атат? 5:36 болуп атат. Кыскасы, багымдат убактысы кирип калды, түн бүтүп калды. Анда не кыласыз? Болду, кете бересиз, ошо менен жебейсиз, ичпейсиз, кечке чейин чыдап кете бересиз. Түнү ниет кылып койгонсуз болду. Ошол түндөн баштап туруп, качанга чейин? Күндүздүн ортосуна чейин дейт да. Күндүздүн ортосу деген кандай? Таң атты, мисалы саат 4-тө. Күн батты, мисалы саат 5-те дейли, 6-да дейли. Анда аралыгы канча болуп калды? 14 саат болду. Туурабы? Саат 4-тө таң атты, күн батты саат 6-да. 14 саат аралык. Мына ушунун ортосу күндүздүн ортосу болот. Чак туш деген ал өзүнчө башка. Бул күндүн ортосу каралат орозо ниетиндечи. Күндүн ортосуна чейин ниет кылып калсаңыз, күндүздүн ортосуна чейин ниет кылып калсаңыз, анда орозоңуз дурус болот да. Мисалы, кээде болуп калат да, эрте менен турасыз. Турсаңыз, ден соолугуңуз бир аз начарлашып, ооруп бараткандайсыз. Баш ооруп калган, алсырап калгансыз, тамак кармап калган. Анан ойлонуп атасыз, орозо кармасам кечке чейин жетемби, жетпейинби депчи. Ошондо ошо күндүздүн ортосуна чейин бир аз убакыт бар да. Демек 4-тө таң атып, 6-да кеч кирип аткан болсо, анда саат 11-ге чейин убактыңыз бар да. Жебей, ичпей ниет кылып турсаңыз болот. Орозо кармайм же кармайм деген шек мененчи толук чечим чыгарбай. Анан кийин саат 10-дордо мисалы өзүңүз жакшы эле эсептесеңиз, анда ниет кыласыз, болду, мен бүгүн кечке чейин мен бүгүн орозомун депчи. Түшүндүк да? Ниет кылыштык шарт. Ниеттин убактысы ошол убакыттарда болуп эсептелет. Анан орозону ачып сала турган нерселер бар экен да. Оозуңузду ачып берет. Ошол иштерди кылсаңыз. Орозонун мустахабтары дейт. Биринчи ушуга токтолсок, анан кийин нараа түшүнүктүүрөөк болот да. Орозонун мустахаб амалдары. Мустахаб дегени орозодо ошону кылсак, орозонун акыйкатына жетебиз. Орозонун толук пайдасына жетишебиз. Ошол амалдарды кылуу аркылуу орозобуз сооптуу болот. Бирок кылбай койсоңуз күнөөкөр болбойсуз. Ошондой амалдар. Биринчиси, саарлыкта ооз бекитүү убактында тамак жөө. Саарлыкта тамак жөө. Саарлыкты билебиз да.
Саарлык деген ошо түндүн эң акыркы убактысы, багымда таң атып калайын дегенге чейин. Ошол учурда тасаххару фа инна фис сахури барака, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат, саарлык жегиле, анткени саарлыкта береке бар дейт. Инналлаху малаиката, Алла жананы периштелери өз рахматтарын түшүрөт. Периштелер дуа кылат алал мутасаххирин, саарлыкта туруп саарлык жеген адамдарга. Тамак ичип атасыз, чай ичип атасыз, ушундай ой менен кечке чейин жейин, чыдап жүрөйүн, жакшыраак жейин, жакшыраак ичейин деп атасыз, бирок Аллах Таала сизге өз рахматын түшүрүп турат экен. Мына карачы менин пендемди депчи. Ошондо саарлыкта береке бар. Алымдар ушуга чейин айткан, эгер курсагыңыз ток болсо деле, саарлыкта жок дегенде ошо береке алыш үчүн бир уртам суу ичип коюңуз дейт. Бир аз болсо бир баягы лукма, бир тамак аш жеп коюңуз дейт. Ошол аркылуу берекеге жетишет экенсиз. Ден соолугуңуздун берекеси, ички дүйнөнүн берекети, убактыңыздын берекеси, саарлыкта өзгөчө береке бар экен. Кудай Тааламдан түшө турган береке бар. Саарлыкты жөө мустахаб амал болот. Демек, саарлык жебей калса эмне болот? Орозо болуп кете берет. Ниет менен кете бересиз. Түндө ниет кылуу. Бул деле мустахаб, күндүзгө калтырбастан түндөсү ниет кылсак, яны таң атканга чейин орозону ниет кылып калуу, бул деле сооптуу амал. Анан саарлыкты жегенде дагы ошо эң акыркы убактысында, түндүн эң акыркы убактысында жөө. Күн баткандан кийин дароо эле ооз ачуу. Шек күмөндүү учурда ооз ачса болбойт. Күн баттыбы, бата элекпи деген шек деген учурда батыраак ачыш керек. Кээ бирлер ушундай түшүнөт, бат ачуу дегенде. Толук күн бата элек учурда деле ачып салат да. Жок, күн баттар замат ооз ачыш керек да. Күн батар замат ооз ачыш керек. Түшүнүктү? Анан мустахаб амалдары гыйбат, калп сүйлөө, жалган сүйлөө, сөгүнүп сагынуу жана башка жаман сөздөрдөн сактануу. Бул негизи эле арам нерсе. Бирок орозодо буларга өзгөчө көңүл бурулат. Орозодо өзгөчө көңүл бурулат. Себеби биз дайым айтып келебиз, орозонун 3 түрү бар деп. Орозонун 3 түрү бар. Биринчи ашказандын гана орозосу. Экинчи бүткүл дене мүчөнүн орозосу. Үчүнчү жүрөктүн орозосу. Ашказандын гана орозосу дегени жебейт, ичпейт, бирок дене мүчө мурдакыдай эле күнөө менен алектене берет. Тил, ушак, көз арам, уятсыз, кулак, музыка, башка нерсе, убактысы дагы эле арам менен өтө берет. Дене мүчө арам менен алек, бирок жебей, ичпей кечке чейин чыдап жүрөт. Бул ашказандын гана орозосу. Дене мүчөнүн орозосу деген эмне? Дене мүчө арамдан сакталат. Жүрөктүн орозосу дегени жүрөк Алладан башка менен алектенбейт, Алладан башкадан тыйылат да, Алланы эстөө менен алек болот. Ашказан гана орозо кармап, дене мүчө орозо кармабаса, ал адамга алымдар айтат, бул адамга сооп берилбейт дейт. Кечкечен ачка жүргөнү гана калат. Ал эми дене мүчө менен орозо кармаса, мына ушуларга бардык сооптор айтылган. Куран хадистеги сооп орозону ушуларга. Жүрөгү менен дагы орозо кармаса, ага эмне берилет десе, Аллахтын өзү берилет дейт. Алланын жардамы, Алланын сүйүүсү, Алланын колдоосу ошол адам менен болот. Жүрөгүнө дагы орозо айда Алладан башкага орун койбосо, Алла менен алектенсе, Алланы эстесе. Ошондуктан бул Рамазан айында мустахаб амал. Өзгөчө адеби, Рамазандын адеби дене мүчөнү өзгөчө тилди арамдан сактайлы. Тилди арамдан сактайлы.